Республиканский бюджеттен акчасы келет, субсидирование болот дегенсиңер, анда кичине туура эмес болуп калат да. Ошону сиздер азыр. Алдыда кыш мезгили жакындап келе жатат. Мындан улам бардык тармактарда кышка карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бакыт Төрөбаев бүгүн облустун кышка карата даярдыгы тууралуу маалыматтарды алды. Алгач президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары Максат Сыдыков даярдыктар боюнча баяндама жасады. Жалпы кыш мезгилине 6833 тонна мазут жана 18533 тонна көмір керектелет. Абоненттердин саны 12377-ни түзсө, анын ичинен мамлекеттик мекемелердин саны 167-ни түзөт. Келишимдер түзүлүп, 645 тонна мазут жана 2943 тонна көмір ташылды. Жылуулук 7 ноябрдан тартып толук нормада берилүүдө. Социалдык тармак боюнча 24-25 жылда күз кыш мезгилинде облустун билим берүү тармагындагы 775 объектиге жалпысынан 20760 тонна көмүр камдоо керектелсе, саламаттык сактоо тармагындагы 336 объектиге 4288 тонна көмүр керектелет. Жалал Абад облусунун аймагында жалпы 42 откана бар, 7 муниципалдык ишкананы тейлейт. Жыйындын жүрүшүндө ар бир район шаарларында орун алган жылуулук мекемелери кышкы камылгалары, камдалган көмүрлөр боюнча маалыматтарды беришти. Жылда эле ушундай, азыр мына айткандай дагы 50 тонна калганда алып келип турат да, көмүрдү толуктап турат. Поставщик серьезный элеби? Тендер өздөрү өткөрдү. Ким тегенеби? Аз буларды 8 үйгө берет, көп калат, аны бир мектепке берет. Аз толук кандылма 13 ноябрдан бери берип атат. Үзүлүш болгон жок, бир эле электр энергия менен маселе болду. Аны биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен карап трансформатор алып келдик. Министрдин орун басары Бакыт Төрөбаев кыштын ызгар суугунда эч кандай көйгөй жаралбоосу үчүн азыртадан так иш алып барууну эскертти. Ошондой эле курулуп жаткан ГЭСтер, электр энергиясындагы даярдыктар жөнүндө дагы сөз болду. Негизинен биз азыр көмүрдү камсыз кылуу боюнча област боюнча текшерип чыктык. Кээ бир райондор бар, 53-65%га элди камсыз кылып аткан биз райондорду белгиледик. Аларды биз тактап айтып, Чаткал, Аксы, Алыбуга, алар райондорго белгилеп койдук. Аларга ушул камсыз кылуу боюнча проценттерин көбөйткүлүү деп, камсыз кылганга жасагыла деп. Экинчи маселе бул электролиния боюнча 500 киловольт подстанциядан баштап 220-110 киловольт 35ке чейин кандай деңгээлде бүгүнкү күндө булар ремонт баардыгы толугу менен жалпысынан 90%га бүтүштүр. Ноябрдын ичинде толугу менен бүткөнгө сөзүн беришти. Белгилей кетсек, күз-кыш мезгилине карата өткөрүлүп жаткан жыйынга Алыскы, Чаткал, Тогуз-Тороо жана Токтогул райондорунун башчылары онлайн түрдө катышып, аймактарындагы даярдыктар тууралуу маалыматтарды беришти. Учурда облус аймагында керектелүүчү план тапшырмалар толук кандуу аткарылып калган. Арзан көмүрлөр түшүрүлүп, айрым муктаждарга акысыз көмүр дагы таркатылган. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.